Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Асанбек Стамовдун «Хан Тейиш» романынын 4 бөлүмүнүн уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Маркашка жайсаң менен Бердикенин достчулугун уккан кыргыздар чындап кубанды. Чабышып, аңдышып, кырылышкандан көрө калмак да болсо коңшулаш жашап, бейкут өмүр сүргөнгө не жетсин? Күндүн көзү ааламга тең орток болсо, жердин жүзү да адамга тең орток эмеспи? Эки жакшы достошуптур, мындан ары элибиз тынчтыкта жашайт деген каниет кылышат. Анан калса Белек хан аталганы Ысык көл менен Кочкор тарапка эл жыш көчүп бара башташкан. Баргандардын көбү калмактардын мал жандыгын багып, малай катары жүрүштү. Калмактан арткан кыргыздар Белектин букаралары. Малай болсо да биякта ачкадан өлгөндөр жок. Андан көрө ойрот элин калмак деп курбекерден жек көрүп, корко бербейлик деген үмүт журт арасына тарады. Ал кезде Сарбагыш эли таруудай чачырап, айласы куруп калган. Кудайандын салдарынан жакшы эле тентидик. Андан көрө тууган жерге жакыныраак баралык. Белектин бир этегин баса консок, ал бизди жектемек беле. Арбак Кудайды ойлосо каралаша жүрөр деген ниет менен Мааматкул менен Тынай арканы көздөй ооп келишкен. Бирок кыраакы Тынай азырынча жумгалдын кабагында кала турайын деп, агасы Маматкулду кызарттын белине чейин узатып келип, өзү кайра артка кетти. Чыйрак, ары оокат кылуунун жөн жайын жакшы билген Тынай тапталган кара шумкарына кекилик, чил менен тоода калдырып, тамак аштан кем карч болгон жок. Кудай жалгап жарыктык кабак жергесинде жапайы аң деген батпайт, жүнүн жейт. Кийикке капкан салып, аң этин бышырып күнүгө нарын жешет. Жалгыз төөсүнүн сүтүн кымыз кылып ичишип, оңуп калышты. Бектин тукумумун дешип чиренип жатып алсаң, бирөө казаныңа тамак салып береби деп ойлойт Тынай. Кочкордун алкым чениндеги сөөктүн ылдый жагында аз күн аярлады да, андан ары төмөн көчүп түшүп, Орто Токойго жакын жердеги кырчын талдын четине боз үйүн тикти. Мааматкулдун үйрөтүлгөн өгүзүнөн бөлөк боз бээси жана кырчаңгы тайы бар эле. Бээсин ардактап, минмек тургай жанына киши жолотпойт. Илгерки асыл тукум жылкыларынан калган көзгө басар жалгыз кыл куйрук. Айгыры жарашса тукумунан аргымак чыгат деп үмүт кылат. Ал тилегин бала бакырасына да айтпайт. Ушул бээден туулган кырчаңгы тайды көргөн сайын ичи сууйт. Кашаңдыгы жанда жок. Маңыроо чалыш тайдын даакысы түшпөйт, семирбейт дагы. Чынында Мааматкул жылкы тукумун жакшы таануучу эмес. Саяпкерчилиги жок эле. Ал тубар кой кармап, чарба күткүсү келет. Жарыктык койдун этиндей тамак барбы деп тамшанат. Мал курайын, майда жандык кайрылыш деп Белекке баргандан арданат. Хан атагын алган Белек көп калыптыр. Мааматкулдун Кочкорго көчүп келгенин укса да укмаксан. Аны менен иши жоктой капарын албады. Өзүм жетип барсам, самтыраган мени ал жанына жолотоор бекен деп ойлоп, эканжы болгон Мааматкулдун айласы кетчү. Мааматкулдун Темир, Болот деген чыйрак чыгып келаткан тестиер уулдары бар. Касиеттүү калмак эненин өлөөрүндө айтканы келсе, эки уул керекке жарайт. Эл башкарчу Накта бектер ушулардан туулар деп сынай карап, аларды мактап, акыл айткандан эч тажабайт. Тагай бийге манапты кошуп айтып, алардын ким болгондугун кулактарына куят. Жакшы чыкчу балдарды жемелеп чүнчүтпөй, аларды мактоо менен чыңаш керек деп түшүнөт Мааматкул. Мактоо уккан баланын дээри өсөт, жетилсин деп орчундуу иштерге жумшайт аларды. Балдарын сынап көргүсү келген Мааматкул хан Белекке барып учурашып келгиле, алдынан өткүлө деп Темир, Болотту көлгө жиберди. Эки бала кырчаңгы тайга учкашып алышкан. Басыгын карачы, мындай кашаң эме менен эч качан көлгө жетпейбиз деп кейиди Темир. Мына ошондо ачуусу келген Болот
тайды камчы менен такымталаштыра тартып жиберди. Баягы басыгы жок тай мөңкүп коюп желип баратат. Бул Макко кууланып жүргөн турбайбы? Дейт Болот инисине. Ал кайрадан тайга камчы басты. Болду эми, байкушту өлтүрүп алабыз, деп Темир кейиди. Өлсө бир тай өлөр, ага эмне кейисиң? Деп Болот эчке белбейт. Тамаша ушул жерден башталды. Желе басып чуркаган сайын тайдан тер кетип басыгы чыкты. Байкашса анын чарчай турган кейипи көрүнбөйт. Ой, бул жаныбар кууланып жүргөн экен, деп Болот ан сайын шаңданат. Аргымактын тукуму кашан көрүнгөнү менен канчалык көп басып чуркаса, тердесе, күчүнө кирээрин балдар кайдан билсин? Түш ой, ага-инилер белектин айылына кирип барышты. Хандын өргөөсүнө жакындаганда тайдан түшкөн балдар тизгинди мамыга байлап коюшуп, камырабай үйгө кирмекчи болгондо, силер кимсиңер? Деди эшикти кайтарган кулдар. Тарт колуңду, биз деген бектин тукумдарыбыз. Тайманбаган балдар өргөөгө кирип барышты да. Сен турасызбы, Белек аба? Дешти бир ооздон. Көздөрү чачыраган бөрүнү көргөндөй селт эткен Белек алик алып ордунан тура калганда, эрке токолу Жаркын: "Хан, сага эмне болду?" деп этегинен тартты. Шаштысы келген Белек ордуна отуруп жатып: "Силер кимсиңер?" деди эсин жыйгандай. "Биз Манап бийдин тукумдарыбыз. Менин атым Болот. Менин атым Темир." Балдардын жашы тең чамалдай. Бирок дагы да болсо мууну бошогон Белек: "Жаныма келгиле, өйдө өткүлө", деди ансыз деле этегин баса отурган боз балдарга. "Хан, эмне болуп турасың? Жубарымбектер ансыз деле төрдө отурушпайбы?" деди бышкан алчадай мөлтүрөгөн токолу. "Бийкеч, биз Жубарымбек эмеспиз, биз бектин тукумдарыбыз." Болоттун сөзүнөн кийин Жаркындын мизи кайтып таң калды. "Өлө албай жүрүп чычымдардын өнөрүн кара", эрке токолду Темир кекетти. "Бийкеч, бизди баласынтпай бектер деп кайрылыңыз. Силердики өттү, хандын үйүндө турганыңарды билбейсиңерби?" "Ким хан? Ал кайда отурат?" деди Болот. "Төрдө отурган кыргыздын ханы. Белек абамды кыргыздар хан көтөргөн эмес, ал деген калмактардын ак үйлүүсү. Кыргызга хан болчу эрлер бизден чыгат", деп Болот айтканда Жаркын күйүп кетти. "Абаңарды жалпы кыргызга хан шайлаган, коңтайчы." Темир тартынган жок. "Абабыз хан эмес, ал деген саткын. Жубарымбектин тилин кесип салса, өзүңөр жерди тыштап тентип кетпедиңер беле? Өлө албай жатып өлөң айтышат." "Бийкеч", деп Болот эрке токолду дагы кекетти. "Сарыбагыштар шамшашып келе бергиле. Мен силерге Кочкордон кошулам. Анжан аксыга чогуу кетебиз деп элди козуткан турбайбы, Белек абам? Ага ишенген эл Кочкорго ашып келсе, калмактарды жиберип, биздин мал-мүлкүбүздү бүтүндөй талатып алды ханыңыз. Анын жигиттери аткан октон бабабыз Сары Сейит өлдү. Сарбагыштардын убалына калган Белектин өзү. Силер эмне, хандан кунду болуп келдиңерби?" Болот тайманбай жооп берүүдө. "Кыргыздыкы 40 жылда, Сарбагыштын кеги ичинде кайнап жатат." Жаркын: "Өлүгүңдү көрөйүндөр", деп ие жаздап өзүн араң токтотту да: "Ай, хан, мына бу тили буудай куурган балдарга жооп бербейсиңби? Эмне, коркуп калдыңбы?" "Белек абамдын бере турган жообу жок. Биз чындыкты бетке айтканы келдик. Кечирим сурабаса, акыры биз абамдын чекесине чыккан чыйканбыз. Туугандын топурак алтын деп көчүп келсек, абам эмне үчүн агасынан кабар албайт? Же кыргызга түбөлүктү тутка болом деп ойлойбу?" Темир кашкайды. Айласы түгөнгөн Белек ооз учун кыбыратты. "Дастурконжай, алтыным, үйдөн даамоз тийсин." Жаркын ордунан козголгон жок. Болот какшык узатты. "Бийкеч, калмактын таалимин алып, салтты унутуп калган турбайбы? Жөн койсун." Ызага жаны күйгөн Жаркын кымыз куюп сунганда, Болот менен Темир аякты колдоруна алган жок. Болот сустайды. "Тилизаардын колунан наароз тийбейбиз. Куттуу үйдөн курт чыкпайт, бектер, алып койгула." Жаркын эри Белекти жооткотту. "Дымагын кара булардын. Ачка болбосо бияка кайра тентип келишет беле. Ач курсак тоюнат, биз кайталык, Белек аба." Боз балдар дароо ордунан туруп чыгып кетишти. Жаркын сыздап жатат. "Яг окуй, бу эмне деген жорук? Хан башы менен чычкандай балдарга ооз ачпайт. Кадырыңды тепсеп, басынтып кетишпедиби?" Белек далдырады. "Алар чычкандай балдар эмес. Чындыкты алардын оозу менен ар бакка айттырып жатат.
Айткандары чындык эмиш. Андан көрө эшиктеги кулдарды чакырып баштарын жулдуруп салбайбы? Бүгүн булардын баштары жулунса, эртең экөөбүз башыбыздан ажырайбыз. Тукум ургубуз кырылат. Отко майтамызба? Атасын мындай кой, анда бөлтүрүктөр эле жетишет экен да бизге. Дагы ханмын деп компоет. Алтыным, бул бөлтүрүктөр эр жетсе бизге бирди кылар. Чоңойгондо көзүн карабасак эле болду. Манап бийдин арбагы колдоп жатат буларды. Жакшы эле айткам, макул болбой койбодуңарбы? Эртеңдерден бээ жетелеп барып, Мааматкулду өрлүктөп коелук, деди Белек. Жаркын мелтиреп унчукпайт. Ичинде ызага күйүп жатты Токол. Болот менен Темир Белектин байбичеси Салмакенин үйүнө барышты да урмат сыйга карк болушуп аттанып кетишкен. Балдар чыгып кетери менен айлакер Жаркын Белектин убазири Буура Мергенди үйүнө чакыртты да балдар менен Белектин ортосундагы сөздү төкпөй чачпай айтып берген. Убазири Белекти жанына отургузуп алып кекетип кирди. Мааматкулду өрлүктөп барчу болсоң, Коңтайчыга кабар айттырып, сени хандыктан алдырып салам. Ордуңа Мааматкул хан шайланат. Мааматкул ойротко жээн, мурдагыларын айтпай эле коеюн. Анын чоң энеси Солтон Тайчынын карындашы. Мааматкулдан мыкты хан чыгат. Сен мага кул болуп жайдыргыштыр кочкорумду багасың, Белек. Коркуп кеткен Белек карганып жиберди. Мааматкулга барып жолуксам, бутум сынсын. Мааматкул сыяктуу тууганды билбейм. Аппале, мына эми оңуңа келдиң. Учурашам деп келсе агаңды калп жайкап кой. Билелик анын оюнда эмне бар экенин. Ага тентип келген томаяк катары мамиле жаса. Сый көрсөтсөң мага таарынба. Сени аңдыган тыңчылар көп. Мааматкул Белектин айылына келип кетип жүрдү. Буура Мерген эскерткендей, Белек тууганына боорун ачкан жок. Белек урматтабаган Мааматкулду башкалар кадырламак беле. Белектин байтактысына келген сайын Мааматкул Салмакенин өргөөсүнө тийбей кетчү эмес. Ал кайнагасы келгенде жаналы калбай тамак ашын дасторконго жайнатат. Кетеринде анын куржунуна эт ашты толтуруп берчү. Өз үйүндө тамак ашка маарыбаган Мааматкул Салмакеникинен тоюп кетерин Белек билчү. Анын баарын Жаркын Буура Мергенге айтып койгон экен. Бир курдай Вазир менен Белек жалгыз отурганда, байбичең Мааматкулду өзүнө үйүр кылып алыптыр. Мааматкул үчүн Жаркын жаман, ал жакшы бекен. Мындан ары Салмаке сени менен көчө конуп бир айыл жашабасын. Демек калмактын бул айтканы өзүң да байбичеңдин үйүнө кирбе, салынды кылып ташта деген буйрук эле. Ошентип кайран зайып салынды атанды да айлакер Жаркын Буура Мергендин акыл кошчусу болуп чыга келди. Кыш келери менен Белек ысык көлдөн көчүп чыгып, Кочкордун орто токоюнда кыштаганды жакшы көрчү. Орто токой кара тоолор менен курчалган чуңкур жер. Туш тараптан ызгаар шамал сокпойт. Мал жандык кара Кочкордо кышы бою жайылып жүрө берет да этинен азбайт. Белек менен Буура Мергендин күтүрөгөн көп малы ысык көлдө да кыштап калат. Ысык көл менен Кочкордо жут деген ылайым болбойт. Белек менен Буура Мерген үчүн бекерчилик, бейкут заман. Алар кордолгон бозодон ичип коюшуп, жегендери жылкынын казык артасы, сүрсүтүлгөн топоз менен ирик эттери батпайт. Вазир өз үйүнө баргандан көрө Белектин өргөөсүнөн тамак ичип, көңүл ачканды жакшы көрөт. Ал кыргызча орду атканды да үйрөнүп алган. Кочкордун алкым ченине кар калың түшкөндө ит агытып куш салышат. Бермети төгүлгөн калтар менен илбээсин алдырышып, карышкыр куумай, айтор кыска күндө кумар таратып жыргай беришет. Белектин байтактысынан анча алыс эмес жерде кырчындуу булуңда жалгыз үйлүү Мааматкул конуп отурат. Көчүп келгенден бери аң этин жегенден бөлөк оңуп кеткен жок. Бирок оңдуу берди болуп, баягы жүдөмүш тайы ирденип тирилип кеткен. Эки уулу тайга учкашып алышып, тузак тартып капкан салышат. Керейли кечке үйгө жолобой тоо таштын арасынан чыгышпайт. Мааматкулдун жалгыз бээси кулундап берген. Кудай жалгап ал быйыл да бооз. Ошондуктан бээ минбей ар дайым өгүзчөн жүрөт Мааматкул. Эриккен кезде ал эртели кеч Белектин айылына бара калат. Эл менен аралашып, курсагы керилгенче бозого тойгонуна ыраазы ал. Жакында анын аялы эгиз эркек төрөп, аттарын анда кул көк көз коюшкан.
Жарытылуу тамак ичпеген аялынын эмчегинен сүт чыкпай, ымыркайлар жаагын жанып ыйлыбоду. Аялы эрине акарат кылды. Күн сайын хандын айылынан чыкпайсың, бозого тойгонуңа курстон болбой, эң кур дегенде жаркын абысындан май эт сурай келсең боло. Май катыктаган жарама ичсем, эмчегимден сүт чыгып, балдардын курсагы тойбойт беле. Мааматкул башым менен кантип май сурайм. Уятты ойлосоң, күндө эмне үчүн үйүнө бозо улап барасың? Мындан көрө кабакта эле жата берсек, ачкадан өлбөйт элек. Сөзгө жыгылып калган Мааматкул өгүзүнө минип бастырып кетти. Башында кызыл көрпөдөн жасалган чоң тебетей, үстүндөгүсү таар чепкен, бутуна кийгени буканын моюн терисинен тигилген чокой эле. Лапылдап жумшак кар жаап жатат. Ал белектин өргөөсүнө жакындаганда эшик кайтарган сакчылар «Мааматкул эме эле Мээниткул келатат» деп шылдыңдай күлүшүп, Белекке билдиришти. Белек хан үйдө жоон топ жан жокөрлөрү менен бозо ичишип отурган. Мааматкулдун атын уккан ал, салам айтса алик алып, эч кимиңер орун бербегиле деп эскертти. Мааматкул өгүзүн ары жактагы боз үйдүн кырчоосуна байлады да үйгө кирип салам айтты. Саламына эч кимден жооп болгон жок. «Мааматкул эме эле Мээниткул келатат» деген шылдыңды уккан ызасы ичинде. Жыш отуруп алышкан экен, эч ким ага орун бошотподу. Турган жеринде тизелей калган Мааматкулга кимдир бирөө чоң кара аяк бозону суна койду. Аны дем албай тартып ийгенде дагы экинчисин сунду. Экинчи кара аякты кап ортосуна чейин бөксөрткөн Мааматкул токтой калганда анын калдайган тебетейине жабышкан кар эрип, кара аякка тамчылап жаткан болчу. Белек бир чети кейип, анан агасын шылдыңдады. «Эң кур дегенде тебетейиңди силкип койсоң боло. Эриген кардын суусу аякка тамчылап жатат». Белектин сөзүнө жооп бербеген Мааматкул колундагы кара кесени түгөткөндөн кийин: «Хан Белек, силкинчи тебетей убагы келгенде силкинер. Бу турмушуң кургуру оомал төкмөл болоорун билбейсиңби? Азыр сен ханмын деп Кудайыңды тааныбай турасың. Эртең хандык кимдин колуна тиерин тагдыр билет. Андан көрө келин балага айт, жармага катык болоор май берсин. Жеңең төрөгөн эле, эмчегинен сүт чыкпай калды» деп өйдө болду да жооп болбогон соң «Силкинчи тебетей кези келгенде силкинер» деп чыгып баратканда Буура мерген аны токтотту. Сыягы ал Мааматкулдун сөзүнүн төркүнүн түшүнбөй калды окшойт. «Мааматкул мырза, көчүп келгенден бери Белектин эшигин сагалайсың да, мага келип бир жолу да жолуккан жоксуң го. Буура мерген, тууган кадырлабаган соң сен мага арка болмок белең. Мен сага жардам берейин. Сен мага кандай жардам бермексиң? Жумушумду кылсаң курсагың кенен тоймок. Белектин катыны жаркындан жарма катык май сурамак эмессиң. Ал кандай жумуш, Буура мерген? Менин 1000 чакты кочкорум бар. Ошолорду багып бер. Катының мага күң болсун. Балдарың кой кайтарар. Сасыган кочкор баккын дейсиңби? Кыргыздар кочкорду сасык дейсиңер. Биз ойроттор кочкор этин жегенди жакшы көрөбүз. Өлсөм да кочкор багып шылдың болбоймун. Мени Бектин тукуму дейт». Ушул жерден Вазир каткырып күлүүдө. Белек баш болуп бөлөктөр да күлгөн болушат. Көзүнүн жашын аарчыган Буура мерген сурады: «Мааматкул, сен кайсы Бектин тукумусуң? Башкасын айтпаганда да мен Үчүкө Бектин тукумумун». Буура мерген дагы каткырды: «Силердин бек атаңар катындын колунан өлбөдү беле? Алардын кандай эрдиги бар? Жөн жүрүп эле бек боло береби?» «Аны тагдыр дейт, Буура мерген. Менин түпкү атам Манап бий, энеси Калмак кыз эле. Дагы бир чоң энебиз Солтон тайчынын карындашы, уккандырсың, Вазир?» «Аларды мен билем», деди Буура мерген. «Сенин түпкү атаң Манап бий, анын балдары Жарбаң менен Сүтөй далай жолу ойроттордун канын суудай төккөн. Согушта ким кимди аят, Вазир? Энеңер ойрот кызы болбогондо капкачан эле кардыңарды жардыртып таштамакмын. Аяп жатам сени». Мааматкул сестенди. «Нагаш», деди ал, кадимкидей жумшарып, «мен кочкор бага албайм. Кыргыз айтат, 1 жыл кой баккан адамдан 10 жылы акыл сураба. Сизден өтүнөрүм, биздин тууганчылыкка киришпесеңиз экен. Белек экөөбүз бир атанын балдарыбыз», деп чыгып баратканда жаркын какшык узатты. «Кем багалдын аялы суу ичип эле тууп албайбы? Карасаң, арыстан тууп жаткансып милдет кылат». Үй ичи жымжырт. Өткөндө келип Мааматкулдун уулдары болот менен темирдин кекеткени Белектин эси көөнүнөн кетчүдөй эмес.
Жүрүп Мааматкул бир балиенин ичинен чыгат деп коркту ал. Катындын тилин алам деп катуу кетип калдым. Эшикте сампарлап кар жаап жатыптыр. Өгүзчөн Мааматкул кебелбегени менен ичи толо кек. Эки туугандын ортосундагы ажырымды эми эч ким токтото алмак эмес. Ызага буюккан Мааматкул үйүнө келсе, уулдары болот темир бир семиз аркарды союп жатышыптыр. Ата, капканга түшүп, аскага кептелген жеринен жаа менен жүрөккө атып алдык. Чычкандай балдар торпоктой аркар тутуп келгенин жакшылыкка жоруду. Жол ачылганда баары үстү-үстүнө келе берет турбайбы? Ошо күнү Соңкөлгө жакын жерде турушкан арпачы төлөк согумга деп семиз топоз жетелеп келиптир. Көчүп келгенден бери өрлүктөй албай жүрдүм, Мааматкул. Аке, арам белекке жакындабай жүрүңүзчү, деди анан барып. Көңүлү көтөрүлгөн Мааматкул, жаз чыгаары менен кабакка көчүп кетем. Жакшылыгыңды эгерим унутпасмын, деп алкады. Этке тоюп, делебеси козголгон Мааматкул менен арпачы түн ортосуна чейин сүйлөшүп отурушту. Жакшылыктын жышааны келатканын Мааматкул сезип жаткандай. Таңга маал түшүнө чоң энеси Сынаруу кирип, өзүн жемелеп жатыптыр. Белекке кор болбой, колуңдагы эки туйгунду жакшылап асыра. Мындан ары жолуңар ачылат, багың ачылат, деди маңкайган эне. Чебан Рабдандын 2000ден ашык кош атчан чериктери Каркыра жайлоосунун күн жүрүш четиндеги улуу тоолордун этегине чатыр тигип өргүп жатышат. Тоо ташка чыгып, атчан мөңгү жиреген чериктерди көргөн кыргыздар өздөрүнчө күлүп алышат. Алар керейли кечке машыгып, аскер оюндары менен алек. Бир атын минип машыкса, экинчисин көк жайсаң бетегеге кое беришип, өздөрүнө караганда минген аттарына көбүрөөк кам көрүүдө. Сое тургансып, алар минген аттарын бордоп семиртип, чериктер майлуу эт аш менен нанды өлө жешип, бир аз колдор бошой калса эле тамакка күчтөрүн чыгарышат. Топоздун эттеринен бөлөк аркар кулжа, жапайы камандын эттери батпайт. Өзгөчө алар тарбаган деп каш кулак менен суурдун сазайын беришти. Анан калса, бул чөлкөмдө каш кулак суурду кырсаң да түгөнө турган эмес. Байлыгы ташыган ала тоо калмактар үчүн өзүнчө түгөнбөгөн кенч. Каш кулак, суур, каман менен аркар кулжанын эттерин бөлөк-бөлөк сүрсүтүүдө. Топоз семире турсун дегендей, азырынча аларга көп тийишпейт. Сасыган калмактардын бир билгени бар, дейт 80ден ашкан Шамурза мүнүшкөр. Улуу тоолордо түтөккө чалдыкпас үчүн эмне жеш керек деп сурагандар болду. Өмүр бою тоодо жашаган кыргыз түтөктү капарына албайт. Андай чакта талкан жыттап, курут жешет, сарымсак менен соогандын түбүн чайнашат, деп түшүндүрүшөт. Айтор калмактардын оюндагыны эч ким түшүнө албады. Кыргыздардын жол баштоосунда 10 чакты калмак 7 аркылуу ат башы менен нарын жакты чалып келишкен. Кыргыздарды жандарынан карыш жылдырбай, долонодон кантип тай туяк жасаарын үйрөнүштү. 100 жигиттин башчысы Эсен Тайчы экенин эч бир жан билбейт. Алар калмак чериктерге көп кошулбайт. Чынында Кудайдын эрке баласы сыяктуу. Жеп ичем деген тамак ашы дайым даяр. Кааласа казактын кыз келиндери алдыларына тура калышат. Эсен Тайчы өтө зулум, тартипти катуу тутат. Ээн басып, эркин жүрүп, эч ким менен сүйлөшпөйт дагы. Эсенге баары бир, кимди чап десе ошону чабат. Калмак чериктер Каркырага келгени маркашка менен белек жандарын сабап өйдө төмөн чапкылай беришет. 100 чакты айгыр Каркырада багылууда. Түшөнгөндө чериктер чабуулга даярданып жаткандай. Бирок чапса кайсы убакта кимди чабат? Муну чериктер өздөрү дагы билишпейт. Тапталган 100 жигит алдыда болчу согушка тымызын даярданганы менен кимди барып чабаарын капарына алышпайт. Чанжар Ноён белек менен маркашканы чакырып алып суроо берди. Айткылачы, айнек эмнеден жасалат? Кумдан, деп жооп берди маркашка. Кумдун насили кайда? Кумдун насили кум? Сен жооп берчи, белек, кум кайдан чыгат? Кумдун насили таш. Туура айтасың. Кум менен таш бир тууган. Анда сен айтчы маркашка. Таштын душманын билесиңби? Таштын душманы таш. Мунуң да туура. Ташты таш менен уруп талкалайт. Аны сыңарындай кардын башын кар жутат. Хандын башын хан жутат. Адамдын душманы адам. Айнектин душманы таш.
Чүкөдөй эле таш жаркыраган айнекти күйүп таштайт. Биз таштай катуу душманды айнек сындыргандай таш менен талкалайлык деп чечтик. Душманыбыз эр табылды таштай бекем чыкты. Ушул кезге чейин аны калмактар жеңе алган жок. Бүтүндөй казак-кыргызды талкалаган ойроттун күчү бир уучу эли бар эр табылдыга жетпейби? Билесиңер, кайсы бир жылы Гендер тайчы черик баштап барып, эр табылдыны жеңе албай кайра тарткан. Кабар жеткенби, эр табылды кошунду Долондун белинде тосуп, анда ойротко моюн бербеди. Гендер кыргыз жоогу арыстандай качырып кирсе, ак куйрук жайсаң коркоктук кылды. Ал чериктердин курчоосунан чыкпай жатып алган. Ак куйруктун эрке токолу кулдары бүт кыргыздардан болчу. Кол алдындагы малайлар аркылуу жайсаң кыргыздарга кабар берсе керек. Биз аны кийин баамдадык. Анда ак куйрук жаза албаган себеби Бошокту хан кара көздөй кудасы эле. Ошондон бери эр табылды Теңир тоонун койнуна ойротторду жолотпой, ушул тапта ал ээн жердин бөрүсүндөй кутуруп турат. Теңир тоого жолобогон ойроттор эми айнекти таш менен былчыраткандай кылат. Кыргыздар кышында үшүп тоңуп уруша албайт. Кыш алардын душманы. Жүдөп турган кезинде кокусунан кол салабыз. Тоодо жашаган кыргыздар жайдын жылуу кезинде жеңилбейт экен. Кырка тоолор алардын чеби турбайбы? Андыктан жакында жортуулга чыгам. Кыргыз үшүп тоңуп капарсыз jaтканда киребиз. Биз согушка жакшылап даярдандык. Кай жерде кандай ашуу төр бар экенин билебиз. Курал жарагыбыз, тамак ашыбыз шайма-шай. Белек, сен өзүң кошун. Ашуу төрдөн ары эңкейгенче жол баштап барасың. Чериктер урушка киргенде Маркашка экөөңөр артка кайтасыңар. Эгерде оозуңардан сөз чыгып, кокус элге жайылып кетсе, жаныңардан үмүт кылбагыла. Анда эле кардыңарды жарып, белиңерди сындырып кете берем. Үй бүлөңөрдүн ичинен бир дагы тирүү адам калбайт. Маркашка менен Белек экөөнүн кимиси күнөөлүү деп териштирбейм. Маркашка, сен көп эле кыргызчыл болуп баратасың, деп Чанжар сөзүн бүтүрдү. Айгыр минген кыргыздар омургодон өткөн күрткүнү жирей чыйыр салып, эң алдыда баратышат. Кыргыздардын туу башында Белектин өзү. Ал актыгын далилдеш үчүн өлөр тирилерине карай турган эмес. Антпесе чымын жанынан айрылат. Тай туякчан шамдагай жигиттер мерчемдүү жерлерден апай бетке чыгып барышып, таш кулатып күн мурунтан көчкү жиберишет. Муштумдай ташка туруштук бере албай, тоодон көчкүлөр учуп жөнөйт. Капчыга ичинде көчкүдөн өткөн катаал жоо жок. Кошун ичинен кимдир бирөө катуу сүйлөмөк тургай ооз ачышпайт. Жаны калбай шакылыктаган сагызгандар көктү көздөй тип-тигинен атып чыгышып, карагайлуу беттерге жашынып жатышты. Бөрү илбирсти мындай кой, жапайы аң менен жарыктыктар көп черикти көргөндө эле качып кетишкен. Көчкү жүргүзөм деп асканы желкесине чыга калган бир бечара кыргыз бакырып жиберсе, аскалар жаңырып аба термелди. Коркокту төмөн түшүргүлө деп буйруду кол башчы. Эптеп аска башынан түшүп келген кыргыздын кардын кылыч менен туурасынан жара тартып, белин сындырып таштады. Шоордууга ким болушмак эле. Ошол бойдон айгыр менен кар жиреген кыргыздар ооз ачкан жок. Чанжар ноён 100 жигитти аяйт. Бул жолку кышкы согуштун тагдыры да алардын колунда. Андыктан 100 жигит согуш майданына жеткенче бөөдө кырсыкка учурабасын деп аларды кошундун эң артына койгон. Көздүн карегиндей сактаган 100 жигитте ата да, эне да жок. Ишенген кудайы таштан чегилген буркан. Атасы Коңтайчы. Аларда кимдир бирөөнү айоо же боор оору деген ылайым болбойт. Сой дегенди союшат, өлтүр дегенди көзүнө карабай өлтүрө беришет. 100 жигиттин жүрөгү чер. Кара мүртөздүгү жагынан таштай катуу, муздай муздак, ырайымсыз 100 жигит өздөрүн бир тулку денедей көрүшөт. Бирөө жүзү үчүн, жүзү бирөө үчүн тура алышат. Чынында алар бир тууганбыз дешет. Алар тагдырлаш, жүрөктөш макулуктар. Кошун ар бир кадамын санап, жүрүшү өтө даяр, капчыга үрдүгөн кышкы жол татаал, сапар арбыбайт. Бул күнкү кечке жол жүрүп, ашуу төрдүн алкымындагы жайык секичеге келип жетишти. Белек баш болгон топ кыргыз менен топ калмак чалгынга кетишкен. Аяздуу, кыскат күндө кыш ченде жоо келет деп эр табылды капарына да алчу эмес.
Илгертеден Теңир Тоо койнуна кышкы чилдеде жоо аттуу кол салбайт. Бел ашып түшкөн кошун карагай черге далдаланып, кайгуулчуларды алдыга жиберишти. Маркашка менен белекти жанынан чыгарбай, төмөн жактан көзүн албайт Чанжар Ноён. Айылдар көрүнбөйт. Алар кокту колоттордун ылымтасында жаткандай. Бирок алыстан түтүн булап, түтүн жыттанат. Иттердин үргөнү угулууда. Азырынча жата турушсун деп кошунду карагай чердин ылымтасына жашырган Чанжар Ноён. Ошол бойдон ал маркашка менен белекти артка кое берди. Алардын милдети согушуу эмес, көпчүлүктөн албан чогултуу экенин билет Ноён. Эр табылды жайдыргыштыр эл журтунан чоң-чоң айыл курап, бир жерге кармачу эмес. Майда-майда айылдарды жайытоту кенен кокту колотторго бөлүп таштачу да, ар айылдын ортосуна тил коюп, ар үйдөн бирден жоопкер ат жабдыкчан курал жарагы менен жоо чабууга даяр турушчу. Антпегенде бир келген жоо бүт айылды кырып кете бербейби? Эр табылды канчалык саксынбасын, ысык көл жактагы ашуу төр аркылуу кыш женде жоо келет деп капарына албай жүрчү. Алган эмес бала болуп башына түк чыкканы Теңир Тоого жайында жоо келе элек. Күнгөй жактын күнөстүү беттерин жайлап, ар бири 100 чакты түтүндөн турган 10 чакты айыл бар. Андан берилеп конгон айылдар жамаатташ, бири-биринен окчун. Жылкы, төө, майда жандык дебей баары жайытта, туягы менен жер тээп, оттоп жүрүшөт. Таң атары менен калмактар четки айылдарды селдей капташты да, аял эркек дебей кол жеткенин кылычтап, боз үйлөргө өрт коюшту. Өкүрүк, ызы-чууга аралаш асманга атылган көк түтүндү көргөн эр табылды жоо келдилеп кыйкырып, токулуу атына минген бойдон 40 жигити менен кырга чейин чаап барып, кайра тартты да калмактар 3-чү айылды талкалап жаткышканын көрдү. Жайда качан чаап келген кимдир бирөө «Өлдүк, калмактар!» деп кыйкырып жатты. Аял, эркек, чоң кишилерди мындай кой, мыкаачы калмактар жаш балдарды найзага сайып ыргытып жатканын көргөн экен ал. Кайра эле өз айылына чаап келген эр табылды Тестиер эки уулу Жуматай менен Анатайды Улак Баатырды көздөй чаптырды. Бул жолку калмак жоодон эч кимибиз аман калбайбыз. Силер жоого катылабыз дебей эптеп жан сактап тургула, тукум калсын деп уулдарын аттандырып жиберген соң кантип согушуунун жолун ойлой баштаган. Чанжар Тайчы Кызыл Кыргынга өзү көп аралашкан жок. 100 жигит кыргыздарды кырып жатканын көрүп өзүнчө ыраазы. Алар тирүү жанга айоо бербей, жаш балдарды аттын туягына эздирип, кол жеткенин найзага сайып ыргытууда. Союл көтөргөн жигиттердин баары алда качан кырылган. Эми кемпир чал, аялдар кылыч жеп жатышты. Бир маалда эсине келгендей Чанжар Тайчы буйруду: «Үй мүлктү өрттөбөгүлө. Кыз келиндер бүт туткунга алынсын. Алардын бизге кереги тиет». Кырылып, өрттөлгөн эки айылдын үстүндө жору кузгун айланып, ит куш менен чөөлөр тойлоп жатышат. Кылыч жеп жараланган адамдар суукка тоңуп, онтоп жатканы менен кимдин иши болмок? Калмактар айылдарды өрттөө каптап баратышат. Эр табылдынын тун уулу Элдияр калмак кол салган күнү өз айылында жок эле. Ал аркар уулап тоо таштын арасында жүргөн. Өрттөнүп түтүн булаган айылдарды алыстан көрүп, жоро жолдоштору менен чымын куюн болуп чаап келатат. Ал кечкурун жетип келгенде эр табылдынын тегерегинде 400дөй жигит чогулуп турган экен. Ыйлаган катын-калач менен бала-чаканы эч ким тыя ала турган эмес. Көчө качабыз деп үй мүлкүн чечип жаткандар да бар. Эр табылды элине ачууланды. «Азыр бизге үй мүлк эмне? Башыңарды арачалап, бала бакыра менен Улак Баатырды көздөй качкыла. Алы келген кыз келиндер колуна курал алсын. Ансыз деле колго түшсө сасык калмактардын жеми болот. Жатып өлгөнчө атып өлөлүк. Коро койлор бүт калсын. Уй, топоз менен төөлөрдү да алып жүрө албайбыз. Жылкы жаныбарларды тобу менен Акталаага куугула. Жылкылар калмактардын колуна түшсө өзүбүзгө жоо. Аларды которуштуруп минип, калмактар күч алып кетет. Улак Баатыр менен түлкүгө кабар жибердим.
бизди кырып бүтсө, мыкаачылар ак талаа менен жумгал элин жайпайт. Тыңыраак жылкы баласын буйгаларга кармагыла. Чарчаган аттарды алмаштырабыз дегенче арт жактагы айылдар талоонго түшүп кырылып жатты. Ушул кезге чейин эр табылды кошун топтоп, калмактардын алдын тоскон жок. Эр табылды качып кеткен го деп Чанжар Ноён компоет. Аңгыча 100 жигит менен Чанач Баатыр жетип келди. Чанач Баатыр менен эр табылды 200дөй жигитти бөлүп алып, калмактардын туура жагынан чабуул коюшту. Күн кечтеп чарчап калган калмактар эр табылдыдан муну күткөн эмес. Чыйырдан чыкпай тегерене коргонгон калмактар кыргыздарды жандарына жолотушпай, жаатып, аларга кылыч кесеп турушат. Эр табылды куралчан жоого жакын келсе, эрлерди кырып алаарын түшүнүп, айланта чаап, алар дагы жаанын огун учурууда. Батын албай турган эр табылдыны көрүп, 100 жигит аларды селдей жайпап кетти. Иңир талаш кишенеген аттар менен ызы чуу түшүп, ыйлаган балдардын үнүнөн кулак тунат. Бул кезде эр табылдынын бирөөгө боору оорумак түгүл, денеси өлүп калган эле. Жигиттер, калмактарга ал түндө кол салабыз. Арт жагынан айланып чыгып, алардын үшүн албасак эсирип кетишет, деп ал айланпа жол менен толгоого кетти. Элдияр баш болгон 100 чакты жигит калмактардын алдын тосуп турушат. Чанач Баатыр түнү менен кол чогултууга кеткен. Түн ортосу ченде жердин коён жатагына чейин жат билген эр табылды калмак кошунга кол салды да, кам санабаган Ноёндун айласы кетип, кошун күрткү кечпей тегерене коргонууда. Адегенде калмак кошун кыргыздардын саны биле алышпады. Күндүз анчалык каршылык кыла алышкан жок эле, чоңураак жоо эмес чыгар деп Чанжар Ноён өзү жан сакчыларынын курчоосунан чыкпады. Балекет буруттар түнкү урушка келгенде ыкчам келишет. Түн жамынган каракчыдан корк. Жоо келди деп кыйкырык чыкканда, соот кийимчен жаткан Эсентайчынын 100 жигити дароо атка миништи. Согуш өнөрүн мыкты билген 100 жигит жоо дегенде о коркуп үркүп коюуну билбейт да. Аппак карда кол салгандар көп экени билбегени менен 100 жигит аларды качырып кирди. Кыргыздар кош ойлоп ураан чакыруу менен калмактарды шылып баратканда 100 жигитке кабылышты. 100 жигиттин каарын билген эр табылды чыйыр жолдон чыгып, күрткү жирей 100 жигиттин каптал жагынан чыгышты. Бирок алардын урган ай балталарын 100 жигит тоготкон да жок. Тегерене коргонгон калмактар боо түшүп өлүп жатышат. Терең күрткүгө туш болгон калмак аттары майышып, 100 жигит кошундан алыстай алган жок. Ал эми күрткү кечип конуп калган кыргыз аттары мындай түнкү урушта кебелбей, короодогу койго тийген каршкырча кыргыздардын көзү караңгыда курч келет турбайбы? Анын үстүнө жол жүрүп келатканда аппак карды тиктей берип, ойроттордун көзү карыгып кеткен болчу. Көзүнөн жаш агып, аларга кыйын болду. Канчалык туш-тушунан сокку урса да, 100 жигиттин ичинен бирөө да аттан кулабайт. Адам эмес темир турбайбы булар, деп ойлоп коет эр табылды. 50 чакты жигитинен ажыраса да, кыргыздар артка чегинбей, калмактарга улам-улам кол салып, эр кошойдун арбагына жалынып алышат. Эр табылды алсыраганын сезип, артка кетсемби деп чегингени турганда, Чанач Баатыр кошун баштап майданга кирди. Шердене түшкөн кыргыздар кайрадан калмактарды мойсоп, тигилген боз үйлөргө чычала менен өрт коюп жиберишти. Калмактар жалтанып, сырттагы кыргыздарды көрө албай жатканда, эр табылды чегингиле деп жигиттерине буйруду. Ошол кезде таң атып келаткан кез эле. Кудай жалгап 500 атчанды баштап келаткан Элдиярдын карааны көрүндү. Элдиярды көрүп сүйүнгөнү менен эрлеринин жарымынан ажырап, эр табылдынын жүрөгү күйүп турган. Эр табылдынын балта чоту, найзасынан бөлөк жаанын жебеси жокко эсе болчу. Калмактарда жаа угу мол эле. Даярдыгы жок согушуп жаткан кыргыздарды алар алыстан эле терип атып коюшту. Жарактуу күнү жоо келбейт, деп ал сыздап алат. Карачы, калмактарда куу экен. Кыргыздарды найзалашууга жеткирбей жатышат. Анан калса зарылчылыгы жок жерден калмактар жаа тартышпады. Ошол күнү эртең менен майданга жекеме-жекеге түшсүн деп эр табылды калмактарга элчи жиберген.
Калмактан кимиси чыкса да, Эрөөлгө Элдияр чыкмак болду. Эр табылдынын айттырганын укканда Чанжар Ноён күлдү. Эрөөл деген сөздү ойроттор унутуп коюшкан. Биз эр табылдынын элин кыралык деп келдик. Андыктан эч кандай шертти кабыл албайбыз, деп элчилерди кырдыртып таштап, бирөөсүн гана аман алып калды да, ага өзүнүн шартын айтты. Эр табылдыга айта бар. Андан көрө эли журтун бөөдө кыргынга учуратпай багынып берсин. Өзүн баш кылып Жуңгарияга көчүрүп кетем. Эр табылды шерттешсе, Коңтайчы аны өлтүрбөй, өзүнө миңбашы кылып алат. Кыз келиндерине, бала бакырасына тийбейбиз, деп эки колун төбөсүнө коюп шерт кылды. Бу жолку согушта катагандарды бүт кырмайынча калмактардын жаны тынбасын билген эр табылды Кудайга сыйынып кылычтын мизин өптү. Качсам да өлөм, куусам да өлөт экенмин. Кандай кылганда да катаган эли жок болчудай. Андан көрө эр кошойдун алдына ак барайын. Кайран эр элин саткан жок деп алдамага ыраазы болсун. Таң азандан калмактар чабуулга өттү. Алар чыйыр жол менен кыргыздарды кууп баратышат. Эр табылды кошун алдындагы 100 жигитке туруштук бере турган эмес. Көчө качкандар боз үйлөрү менен үй мүлкүн чала була өрттөшүп үлгүрбөй калышкан. Көп өтпөй бези качкан кемпир чал менен бала бакыралар калмактардын кылычына урунуп, бир заматта күмжан болушту. Ошол күнкү согуш керээлден кечке созулуп, тие качып, кайра чегинип, эр табылды жакшы эле калмактарды алагды кылды. Курал жарагы мол калмактарга эр табылды алы жетпесин билип турат. Эми калмактар Тушкелди чачылган айылдарды кыйратып, эл журтту чымындай кырып жүрүшөт. Кыргыздарда курал жарак жетишсиз экенин сезген Чанжар Ноёндун чындап жаалы чыкты. Жапа турмак согушканы менен көбүн Эсентайчынын 100 жигит эле кырып салган. Бу жолу кар жиреп чаап отурушуп, калмактар качкан элди алдынан тосту. Боо түшүп кырылып жаткандар андан көп. Үмүт үзгөн кыргыз жоокерлери да анча каршылык кыла алышкан жок. Анын үстүнө үй бүлөсү кырылып жатса кантет. Көздөрүнөн жаш ордуна кан таамп, мөгдүрүп калышкан болчу. Түн киргенде калмактар боз үйлөргө оттон улуу жагышып, даяр казандарга койдун этинен салышып, бир кайнатып эле карышкырча жулкуп жеп жатышты. Алы кетип шайы оогон кыргыздар ал түндө калмактарга кол сала алышпады. Чанжар Ноён Эсентайчынын 100 жигитине өзгөчө көңүл буруп, кызыл шараптардан ысык ичирет да майлуу эттен тою жегизип, алардан көзүн албайт. Кыргыздардын сазайын берип, калмактарга накта күч берип жаткан ушулар болсо кантет. Буларсыз эр табылды калмактарга моюн бермек эмес экен. Эртеси кар жиретип чуу койгон Элдияр 300 жигит менен калмактардын капшытынан кол салды эле, аларга каршы 100 жигит тике турду. 500дөй колу менен эр табылды калмактардын алдынан чыккан болчу. Бир эт бышымча кырчылдашып жатып, Элдияр баш болгон жигиттер бүт кырылды. Алардын тырп эте албаганын көргөн эр табылды ыйлап жиберди да чегинип коюп качып баратат. Ушул жерден эки жагы капчыгай чалыш кууш бөксө жолго келгенде, бул жерден өлсөңөр да калмактарды өткөрбөй кое тургула. Мен Кудай алдында өз ишимди бүтүрө коеюн, деп эки аялы менен 12 жашар кызы Наян бүбүнү өзүнө чакырып алып, кызынын саамайынан жыттай керезин айтты. Бул алаамат согушта эч кимибиз аман калбайбыз. Мына аз калды. Мен дагы шейит кетем. Элдиярдын өлгөнүн өзүм көрүп турдум. Эл журт бүт бойдон кырыла турган болду. Кыязы тирүү жан калбайт го. Эгер мен өлүп, силер колго түшсөңөр, эр табылдынын катын, кызы деп силерди кордоп коет. Сасык калмактардан ыза көргөнчө аман калбай эле жүргөнүңөр оң, деп кызынын саамайынан дагы бир жолу өөп жатып, айланайын каралдым, кандай бактысыз күнгө туш болдуң, деп колундагы канжары менен аны жүрөккө малып алды. Кыздан үн чыккан жок. Анан эки аялына жакын барып сооротту. Көрүп турасыңар, ушундай тагдырга туш болдук. Жакында мен дагы артыңардан барам, деп канжарын сунганда, аялдары дым дебестен көкүрөктөрүн ачып туруп беришти. Канжар согулган бийкечтер тырп этишкен жок.
Санаасы тынган эр табылды эми эч нерседен коркпой көчтү коргоп, улам артына кылчайып карап коет. Алаңгыча көчтү айланып өтүп, калмактар катын бала, кемпир чал деп ылгабай кырып киришти. Эр табылдынын 500гө жетпеген кылыччан, бир колуна коюл туткан жигиттери калмактарга ылаачын тийгендей катылды. Ошондо эки тарап аралаша түшүп, калмактар төбөгө союл жеп, чакчелкей түшүп жатканда 100 жигит аларга болушмак тургай артка качты. Карап турган 100 жигит термелди. Тээ алыста келаткан калың жоо «Манас, Манас» деп ураан чакырып кыйкырууда. Кыргыздардын манасы жөнүндө Эсен Тайчынын кулагы чалган. Кол баштап келатканы чын эле Опол тоодой Манастын өзү болчу. Анын сүрү алыстан алачыктай көрүндү. Кыргыздардын манасы чын эле тирүү турбайбы деп ойлогон калмактар самсып качып баратышат. Арт жактан ызы-чуу улам катуу жаңырууда. Ураан Манастын айгайлап кыйкырганы, аттардын дүбүртүн уккан сайын калмактар тызылдата чаап качып берген. Өзгөчө 100 жигиттин башчысы Эсен Тайчы калчылдап бүтүп калган эле. Мага эмне болду? Эч нерседен коркуп үркүп койчу эмес элем го деп кошундун эң алдына түшүп алган Эсен таң калат. Манас деген ураанды укканда аны биринчи жолу коркуу басты. Ал биринчи жолу майтарылды. Эсен Тайчынын качканын көрүп Чанжар Ноён ого бетер коркту. Ошол чакта көзү караңгылап, көкүрөгүнө жаа огу сайылган эр табылды аттан ооп баратып араң дегенде оңолду. Акыреги сынган окшойт. Манастаган ураан уктумбу деп коет элдир-селдир. Кимдир бирөө «Баатыр, аман эсенсиңби?» деп аны колтуктан сүйөй калганда эр табылды Улак Баатырды тааныды да «Бир боорум, келдиңби?» деп шалдайган бойдон эстен танган болчу. Андан ары эмне болгонун ал караманча сезген жок. Көзүн ачса Улак Баатырдын өргөөсүндө жатыптыр. Бир кеси ысытылган бозой чиришти. Аябай чаңкап турган эле. Найза көкүрөгүн талкалаганы менен өпкөгө тепчилген жаанын сыныгын сезди. Колуна урунду сынган жаагынын укулу. Алы жок эле. Эл кайда? Калмак кайда деп сурай алган жок. Биз Манастап ураан чакырып чуу койгондо эле калмактар качып жөнөдү деп күлдү Улак Баатыр. Улак баштап бараткан 500 кол Манастап ураан чакырганда Айкөл Манастын руху калмактарды кууп жөнөгөнүн Улак Баатыр билген жок. Калмактар Улак Баатырдын колунан качпай, ошол чакта касиеттүү Айкөл Манастын сүрүн көрүшкөн. 100 жигитти майтарганда Манас болчу. Бул туңгуюк сырды эр табылды да билген жок. 3-чү күнгө караганда эр табылдынын ооруган жери басылып калгандай. Бирок жүрөгүнө тамак барбайт. Жанынан жылбай отурган Улак Баатырдан эр табылды түкшүмөлдөп сурады. Элим кайда, Баатыр? Араларында аман калганы барбы? Улак Баатыр көңүл улагысы келген жок. Өз көзү менен көрбөдүбү дегендей кес айтты. Табылды боорум, элиң кырылды. Майда балдар менен балпайган кемпир чалдар калган экен. Байбиче ашуусу аркылуу өзгөнгө өткөрүп жибердим. Тоо тарапка качып кутулганы балким бардыр. Аз да болсо тукум калыптыр, деди эр табылды. Кемпир чал көп эле бар, бирок майда балдар көп кырылыптыр. Сасыган иттер катагандардын тукумун биротоло үзөлүк деп ойлошсо керек. Шорду катагандарды ким гана кырбады? Улак Баатыр жооп берген жок. Көз аңтарылган эр табылды өтүндү. Денем ысып чыкты. От менен жалын. Ок жеген жерим кабылдап кетти окшойт. Жебенин огун сууруп эле таштачы. Боорум, чыдагын. Сууруп алсам жаның чыгат. Табып издеп жүрүшөт. Өзгөндүн тоолорунда жакшы мумия менен мээр чөп болчу эле. Күнгөй тарабында кышында деле көктөй берет. Киши жибердим. Алып келип калар. Чыдачы. Улак Баатыр, мен эми мал болбой калдым. Эл журтумду эстеп кусадан деле өлүп калам. Бул кайгыны көтөрө албоочудаймын. Көп кыйнабай жаанын оогун суруп салчы. Боорум, 3 күнчө чыдай турчу. Мен өзгөнгө түшүп келем. Көчүп барган элдин ал жайын көрөйүн. Сенин жер жайнаган жылкыларың аман калды. Аларды жакшылап табыштайын. Эр табылдынын аманаты деп айтам.
сасык калмактар калган мал жандыктарды айдап бел ашып кетти дешет. Эми алар бул жакка келе албайт. Өзгөндө биздин кызыл курт тууганыбыз Бөрүбай бар. Ал кыйын табып, деп эр табылдыны сооротtu. Мени Кудай албайт. Барып кел, улак баатыр. Жаратты кабылдап, жаны кыйналган эр табылды бу жолу эшикке чыгаргылачы деп өтүндү. Эки жигит аны колтуктан сүйөп эшикке чыгарганда кыштын кыска күнү кечтеп калган эле. Чыкыроон тартып, асман кашкайып ачык болчу. Батып бараткан күндү тиктеп, анан нарын тарапка кылчайган бойдон комуз суратып алып, аны акырын черткен болуп, муңканып ырдап ийди. Карааны алыс бел калды. Казылбай алтын кен калды. Калмактар кайра катылса, кармашар мендей эр барбы? Кантер айла таба албай, кайран кыргыз эл калды. Бала чака мал калды. Балпайган кемпир чал калды. Бел кылган менден айрылып, бечара кыргыз эл калды. Көпчүлүк камын көп ойлоп, көтөрөм кантип муң зарды. Деп ырдап болуп, көктү тиктеген бойдон көпкө эси ооду да, анан көкүрөгүнө тепчилген жааны учунан чымчый сууруп алды. Эси оогон эр анан барып үзүлүп кетти. Жанындагы жигиттер адегенде эмне болгонун түшүнө бербей, көзү аңтарылып өлүп жаткан эрди кучактай, «Эсил кайран бир боорум» деп өкүрүп жибергенде, теңир тоо ичинен да жаңырык чыккансыды. Ошентип кайран эр табылды, жан таксым болгон дейт. Эр табылдынын эли журттун тып-тыйпыл кырган Чанжар ноён Ысык көлдүн күнгөй бетиндеги чырпыктыга көчүп келген. Байсоорундан Көтмалдыга чейин көлдүн жака белинде майда жандык менен бодо мал жана төөөлөр батпайт. Эки өркөчтүү төөөлөр, бир өркөчтүү нарлар өзүнчө эле ыңкып жатышат. Оту мол, касиеттүү чөлкөмдө мал жарыктык этинен азган жок. Эт аштан өксүү болбой, кышы бою бозой чешкен калмактар алакөө. Алар күн сайын машыгууну токтотушпайт. Колдору бошой калганда чериктер тоолордон аң уулашат. Аркар кулжасы өргөн кокту колот менен төрлөрдөн алар олжосуз келишпейт. Олжого түшкөн кыз келиндердин эң сулуу дегендерин коңтайчыга аттандырып жиберишип, калган бийкечтер кошун үчүн эрмек. Не болсо да көлдүн кылаасынан чыкпаган кошундун эмне билгени бар экенин белек тургай Маркашка жайсаң аңдай албады. Бу терең сырдын артында бир чоң кыргын бар экенин жүрөктөрү сезет. Сурашпайт, кызыкпаган киши болуп көрүнүшөт. Жаз чыгып, чоң кемин өрөөнүнүн кары толук кеткенде, кошун калмак ашуу аркылуу кайыңдыга түштү. Чоң кеминдин тегерек четинин жайыт оту мол. Кышы бою бекерчилик менен тамак ашка семирген калмактар ары бери бастырышканы менен чоң кеминден бөлөк жакка чыгышпайт. Маркашка жайсаң жан сакчылары менен ошол жерде. Көктөм айынын аяк ченинде кичи кеминдин алкымындагы коңур аркылуу 3 Алматыга түшүп кетебиз деп коюшкан. Ат семирип нык толду, эр семирип бук болду дегендей, Эсен Тайчынын 100 жигити согушту көксөйт. Алар чындап адамдын канын сагынды. Теңир аларды кан төгүүгө, бирөөнүн көз жашына жаратса кантишмек. Күн чымырай ысык, жер ийип турган чакта Маркашка айылына аттанган жатты эле. 3-4 күнгө жетпей жортуулга чыгабыз. Бердике досуңдун айылы чабылат. Таластын булуң бурчуна бир дагы тирүү бурут калтырбайбыз. Мындан ары ал жактын баарын ойроттор ээлейт, деп ноён кашкайды. Дагы бир жолу төгүлгөн канды көрүп ырахатка бат, жайсаң. Жортуул жөнүндө эч ким билбесин деп эскерткен жок ноён. Макул дегендей башын ийип Маркашка аттанып кете берди. Жолдо баратып ал өзүнчө санаага батат. Капилеттен Бердикенин эли кырылса, дос болуп туруп эскертип койгонго жараган жоксуң деп күнөөлөр. Анда эле акыры жүрүп кыргыздар Маркашкадан өч алышат.
Эскертип койсо Бердике эли журттун көчүрө качып кетет да, анда дагы Маркашка күнөөлүү болуп чыгат. Эки өрттүн ортосунда калган экенмин деп чаап отурган ал Кызыл Белес аркылуу Темене коого жетип келди. 2-3 күндө элиңди жоо чабат деп Бердикени эскертпесе шерттен тайганы. Качса качып, жайла тапса коргонуп көрсүн. Ансыз деле кан жолдо желип жортуп бараткан калмак жоону бөтөндөр көрбөй коймок беле. Ал дароо өзүнүн ат кошчусу Төлбашы Бурутту чакыртып алып, болгон чоо жайды түшүндүрдү да, калмак жоо айылыңды чапканы келатат деп эскерткен. Андан аркысын Бердике берен өзү билер, кылычка моюн тосуп туруп бербес. Кайра туруп үйүндө жүрүп мал мүлкүн көздөгөн 2 төлөңгүттү чакыртты. Аларга өзүнчө тапшырма берди. Төлбашыны коштоп, Бердике досумдун алдына барып, алып барып бергиле. Бердике менен Төлбашы жалгыз сүйлөшөт. Кайра келатканда орто суунун боюндагы чытырман камыштын тушуна жетпей Төлбашыны жайлап саласыңар. Кокус качырып жибербегиле, деп акырын буйруду. Эртеси таң азандан 2 калмактын коштоосунда Төлбашы салып уруп отуруп Бердикеге жолукту да, болгон сөздү төкпөй чачпай айтып берди. Текирең таскак менен кайра келатышканда калмактар кара суунун боюндагы көк камыштын тушуна токтошту. Аттан түшкөн калмактар: "Эс алып ал, Төлбашы, мындан аркы сапарың узак, жол тата ал" деп кебелишпейт. Төлбашынын жүрөгү зырп этти. Бир балекетти сезип турат. Көөкөрдө сасык арактары бар экен. Маркашка берсе керек деп ойлоп коет. Өздөрү бир сыйранан ичишип, Төлбашыга сунушту эле ал так секирди. "Ичпейм арам тамакты. Мен Теңир алдында таза жүргөн адаммын." Калмактар ыкшып күлүп жатышат. "Төлбашы, сени Теңириң чакырып жатат дейт. Ичпегин, анын алдына арак сасыбай таза барганың жакшы." Калмактардын сүрүнөн чоочуган Төлбашы ыйлап жиберди. "Болгону тапшырма аткардым. Менде эмне күнөө? Келе соосуң Төлбашы, хан сырын билгендин каны төгүлөт. Жайсаң экөөңдүн эмне билгениң бар? Аны менен ишибиз жок" деп кайталашты да Төлбашынын кардын туурасынан жара тартып салышты. Көк ичи карды эшилген Төлбашы жалынууда: "Айланайындар, кыйнабай жүрөккө кан жармалып койгулачы. Мен силердин күнөөңөрдү кечтим." "Какшаба, жайсаңдын кызматында жүргөн бизде эмне күнөө?" Калмактар Төлбашыны көк камыштын арасына ыргытып жиберишкен соң көнөчөктүн түбүн шыпкап ичишти да кечке жуук Маркашканын алдына жетип келишти. Иштин чоо жайын угуп ыраазы болгон ал төлөңгүттөргө арак сундуруп, алдыларына эт аш койдурткан. Алар бышкан эттен тое жешип, аракка мас болуп калышканда Кызыл Белести көздөй жай бастырып баратышат. Ай нуруна киринген арсак терсек сокулук тоолору жатты бет алдыда. Мас калмактарга дагы арак сунулду. Алар эс үчүн билбей калганда: "Хан сырын билгендердин каны төгүлөт" деп жайсаң өз колу менен экөөнүн тең моюндарын кыя чапты. Өлүктөрдү буту колунан алган төлөңгүттөр асканын алдындагы куядан ары ыргытып жиберишти да кебелбей бастырып келатышат. Тирүүлөрдүн тамашасына күбө болгон толгон ай күлүп турган сыйт. Бердике берен жанын коёорго жер таппай, эли журту менен мал жандыкты таласты көздөй ашырып жиберүү менен алек. Майда жандык, кара мал, бодо мал дебей, ошол эле түнү Ашмара аркылуу таласка айдаткан. Тороло элек балдар дагы энелери менен мал артынан кетишти. Калган эли журту менен Олуй атаны көздөй көчтү. Чоң ойрондон тартып, таластын оозуна чейин тил коюлган. Келаткан жоонун дареги билинсе, чаап отуруп, экинчи жердеги тилге кабар айтылат. Андан аркысы үчүнчүсүнө чаап жетип, кабар чагылгандай тездик менен Бердикенин өзүнө келип бир тиет. Бердике берен карышкырдан коркуп, куйругун кыпчый качкан барак итке окшоп, калмактар менен салгылашпай таласка кире качкандан арданды. Адегенде чабышып көрүп айбат кылайын. Айла кетип баратса качып чыга бериш оңой деп чечкен. Бердике өзү да айбаттуу шер, жараган ат минген чабандестерди туш-тушка кабар жиберген. Эр кошой аксы жакта жатат. Укса эле кол баштап жетип келери анык. Кабар жетсе базыстардын улак баатыры тынч жата албайт. Бери болгондо 500 колду ал топтойт. Ит эмген баатырдын небереси түлкү жоо жаракчан жигиттери менен жумгалдан алыс чыкпайт.
Кабактагы Мааматкулдун эли да малы да жок, чүнчүп турган кези. Чамасында Бердикенин 700чө колу бар. Кутурган калмактар мени куюндай шыпырып кетпесе болду деп ичи ачышат. Акылман ойлонгончо тобокелчил тоо ашыптыр дейт. Кайда калбаган алтын баш, тагдыр салганды көрөм да. Карыялар менен кыз келиндерди эркекче кийиндирип, жолго коюп койсо, эң кур дегенде караан болуп бергенге жарайт. Курал жарактын аздыгы Бердике берендин жанына батты. Эрлер урунчу калкан, чопкот, анда ылайым жок. Анын жоокерлеринин негизги куралы ай балта, чот керки менен найза кылыч, жаа менен саадак деген ныпым аз. Бирок жигиттердин баары бирден долону союл камдап алышкан. Жоого тике маңдай чыкса эле калмактар баарын жебенин огу менен терип салышар. Калмактар алка жакадан алган жоокерчилик заман экенине карабай жай турмуш өткөрө берген экенбиз деп да кейийт. Кыргыз баласы курал деселе кылыч менен найзага жана как союлга күчүн чыгарышат. А бирок аламан койдуруп же буктурмада жашынып согушканда союлдан өткөн курал жок. Түрүлө качып кетсеңер, калмактар шегишип калышат. Күйгүм талаш же айдын жарыгында кол салып, жоону жүдөткүлө деп эскертиптир Маркашка досу. Көрчү, калмакта болсо шертин тутту. Эки дүйнөдө ыраазымын деп коет ичинен. Атаңдын көрү. Бириң өлүп, бириң кал деп унчукпай жатып алса эмне кылат элем? Кайра Маркашка досум, жарады кереке. Мен дагы сенин жакшылыгыңдын өтөөсүнө чыгаармын. Кара буурага жакын барып коңгула деп эскерткен Бердике эли журтуна. Айла кетип баратса таласты таштап чаткалга кире качабыз деп ойлогон. Калмактар менен чарпышпай туруп чаткалга көчө качса өз башынан кут учпайбы? Анделе бабасы алакчынын кусуру ураар, эр табылдынын арбагы ураар, тукум урукка доо кетпесин, душман менен кашык каным калганча согушам деп бел байлады Бердике. Ойго батып, толгонуп жүргөндүн ортосунда 4-5 күн өтүп, негедир калмак жоо кечигип жатты. Өзүбүзгө тийишпеген Бейкут элди жөндөн жөн чаба беребизби деп калмактар иле тарапка кайтып кеткендир. Болбосо неге кечикти алар? Ошентип Бердике сары санаа болуп жүргөндүн ортосунда кечке жуук эр кошой кол баштап жетип келди. Анын жанында эр Солтоной менен Балта, Түйүтө баатырлар. Бердике эр кошойду көкүрөккө бек кысып, Теңирдин мунусуна шүгүр деп маңдайы жарыла сүйүндү. Ал кубанып бүтөлекте Актала жактан Улак баатыр жетип келди тобу менен. Бирок негедир калмактар кечигип жаткандай. Ушу кезге чейин коюлган тилден кабар келе элек. Урушта туруш жок деп, келээр менен кошун башчылыкты өзүн алды эр кошой. Урушуп, согушуп, далайдын ичинен чыккан кайран эрден өткөн кол башчы да жок болчу. Колдо бар аскерлерди эр кошой 4 топко бөлүп кеминди көздөй кайгуул жиберди. Жолдо келе жаткан Улак баатыр 5-6 кайгуулчуну шамшы ашырып чүйгө түшүргөн. Эгерде калмак жоонун дайыны билинсе, төмөнкү чөл жака түшүп, ак башат менен сары куу аркылуу чаап чыккыла. Калмактардын көзүнө урунбагыла деп эскертиптир Улак баатыр. Согуш катуу болорун сезген эр кошой жоокерлердин көкүрөгү менен арка жагына темирдей катуу курмушу таңдырып, баары тең жаргакшым кийип алышкан. Эркекче кийинген бийкечтер менен карыларды чоң капканын оозуна ташташты да кошун жоо алдын тосту. Кыргыз кошуну Ашмарадан өткөн кезде Улак баатырдын кайгуулчулары жетип келишип, жоо келатат, катуу да эмес, жай да эмес, шай келатат. 100 жигит жоонун кылда учунда дешти. Оңбогон Чебаныр абдан арка кыргыздарынын жерин толук басып алайын деп чечкен турбайбы? Кантет элек, акыры жумру башка бир өлүм. Ыйык жерден ажырап, дагы кайда тентийбиз? Калмактар эки эле миңче бар. Сан жагынан биз алар менен тең элебиз. Бирок калмак жоо далайдын ичинен чыгышып, алардын адис жоокерлери тишине чейин куралданышкан. Өзгөчө калмак жоонун 100 жигити өтө коркунучтуу. Көкчө деңиздин жээгиндеги майданда алардын айынан мен 300 жигитимден ажырагам. Аблай Султандын да белин майыштырып нечендеген казак эрлери кырылды 100 жигиттин колунан. Эр жигиттин колдогону тобокел деп эр кошой бата кылды.
Бу жолу биз көбүнесе түн ичинде, айдын жарыгында согушабыз. Буктурмага колду катып коюп, алардын арт жагынан кол салып толгогонубуз оң. Согушта айлакерлик жеңет. 100 жигитке туруштук бере албай баратканда качырткы салып кошунду сактайлык. Калмактарды эриөлгө чакырып убара болбоо керек. Алар илгеркидей согуш эрежесин тутканды унутуп калышыптыр. Чанжар Тайчы эптеп кыргызды жеңгендин амалын кылат. Аларды баскынчылар дейт. Демек ууру көтү кууш деген кеп бар. Алар көк бөрү болсо биз эл жер коргогон ач арыстанбыз. Жигиттер, акыры башка бир өлүм. Улак Баатыр менен Бердике Берен эки топко бөлүнүп буктурмага кетишти. Эр Солтоно экөө душмандын алдынан тосушмак. Күн батып, калмак кошун тамак ичип жатканда Эр Кошой менен Эр Солтоно капилеттен чабуул коюшту. Муну күтпөгөн калмактар атка мингенче Эр Солтонойдун жигиттери кошунду оттой каптап кетти. Ошол кезде Кошой менен Түлкү Баатыр туурадан чыгып, кошун ичи өзүнчө эле будуңчаң. Мынчалык өжөрлүктү күтпөгөн калмактар качырып кууп жөнөгөндө Эр Солтоной аларды сазды көздөй жазгырды да өздөрү кургак жер аркылуу чыгып кетишкен болчу. Көрбөгөн жердин ой чуңкуру да жоо деп ойлобогон калмактар сазга батып, далай чериктеринен ажыраганда гана эсине келишти. Чүй жергесинин төмөн жагында сормо саздар көп. Жогорку бети бүт эле чытырман бадал болгондуктан Эр Кошой үчүн буйтап, качырткы салып урушуу алда канча оңой болду. Калмактар кара жолдон көп алыс чыкпай, тегерене коргонуп, эки тарабына кайгуулчуларды коюшкан. Кара Балта суусунан ары өтө бергенде Бердике буктурмадан чыкты. Бу жолку кыргын таң атканча токтогон жок. Эр Кошойдун күчү аз болгондуктан түн ичинде согушуп жатат. Буруттарды таң атканда талкалайм деп чыгынды Чанжар Ноён. Эсен Тайчынын 100 жигитине эч ким даап бет келе албай койду. Көксөөсү суу элек көк жалдай ал өзүнчө буулгат. Чүй жериндеги согуш нарындагыдан да оор болоорун калмактар билбептир. Таң атканча бир аздан тук этип алган калмактар жерге жарык киргенде кайрадан чабуулга өтүшкөн болчу. Бу жолу да калмактар кан жолдон чыгышкан жок. Бердике Берендин мал жандыгы менен эли журттун талаганда көрөрбүз кыйындыгын деп кекенет Ноён. Кебелбеген 100 жигит алдыда баратат. Бердике менен Улак Баатыр күн чоң шашке болгондо кошундун каптал жагынан соккурушту. Калмак тарабынан далай адам өлгөнү менен 100 жигит аларды кууп, чаап, шемин суутуп таштагандай болду. 100 жигиттин көздөгөнү алды жакта чегинип бараткан Эр Солтонойдун колу. Колго түшкөн бир кыргызды терисин тирүүлөй сыйрый кыйнаганда Бердикенин мал жандыгы менен эли таласты көздөй ашып кеткенин айтып салыптыр. Таластын оозундагы чоң капкага жеткенче буруттар менен мышык чычкан ойноп, чоң кан төгүү болбосун түшүнгөн Чанжар Ноён күчүн сактоого аракет кылат. Катын балдар менен мал жандык кара буура ченде экени чын болсо, накта согуш Ол Уятанын тегерегинде болот деп баамдады. Ашмарадан ары өткөндөн кийин калмактарга согушуу оңой болуп калды. Саздар жок, кургак коңурсуган шыбактуу талаалар жана майда-майда дөңсөөлөр түгөнбөөчүдөй ысык мээден өтөт. Анын үстүнө ат көлүктөр менен жоокерлер чаңкай башташты. Төш таяна суу издеш өзүнчө коркунучтуу. Анда кырып салышат буруттар. Түнкү согуштун ыгын алган калмактар буруттарга моюн берише турган эместей. Буруттарда жаа менен саадак жетишсиздигин калмактар жакшы билишет. Буруттар менен чукулдан аламан коюп согушкандан калмактардын өздөрү чоочуйт. Союлчаналар калмакка алдырбайт. Кошун алдындагы 100 жигит калмактардын негизги таянычы. 100 жигитке туруштук берип, жан кечтилик кылып жаткан Эр Кошой менен Эр Солтонойду Чанжар Ноён жакшы билет. Ал гана тургай Көкчө деңиздин жээгиндеги эриөлдө Эр Кошой чыгып, Эсен Тайчынын жүрөгү солк этип, аны жеңе албай койбоду беле. Эски өчү бар Эсен Тайчы Эр Кошойдун кошунун аямак беле. Сурданып, сүрдөнгөн 100 жигит буруттарга жаанын огун коротпой, оңуту келгенде аларды кырчылдаткысы келет. Эр Кошойдун чегинип отуруп барар жери кайсы? Эсен Тайча дегенде эле байкаган.
Бурут жоокерлери көкүрөгү менен арка жагына катар темирдей катуу кийиздерди коюп таңып алышкан. Аларга ок өтпөй жатканы да ошондон. Кечке жуук эр Солтоной 100 жигитке чабуул койду. Эр кошой аларды экинчи жагынан эңшерип баратат. Бирок 100 жигит майтарыла турган эмес. Эр кошой Эсен тайчынын сырын билет. Ал экөө алыстан аңдышып, алыстан бири-бирине көз салышат. 100 жигиттин башчысын өлтүрүүгө эр кошойдун колу барбай жатса, ал дагы буруттардын эрин аягансыйт. Бири-бирин тооруп, алыстан аңдышуу көпкө созулбады. Эр Солтонойду көздөй жаадай атырылып келип кол салган Эсен тайчынын 100 жигити селдей тийип, бир канча жигитти жарадар кылды. Эсен тайчы өз колу менен балта менен татаны ийинден ылдый шылый чаап таштады да эр Солтонойду акмалады. Экөө эрөөлгө чыккансып тоорушуп жүрөт. Арбашкан жылаанга окшоп, эр Солтоной шоодой узун алмаз кылычын таптай кармайт. Аны мээлеп көздөгөнү эле Эсен тайчынын мойнун шылый чапсам дейт. Бирок Эсен тайчы улам буйтап кетип, ага оңой менен алдыра турган эместей. Сырттан байкаган эки баатыр тең бири-бирине куп жарашып турду. Бу эрөөлдөн көзүн албаган эр кошой кандайдыр эки баатырды тең аябайт. Ал эми Эсен тайчы керилип кылыч шилтеген сайын эр Солтоной анын кылычына долоно союлун тосо коет. Кылыч союлга тийген сайын канк эткен үн чыгат. Бара-бара эр Солтоной улам качып, шайы оогондой коргонууга өттү. Кокус эр Солтонойду мерт кылып албайын деп ойлогон эр кошой өзү ортого атып чыкты. Ушул жерден Эсен тайчы эр кошой менен чабышкысы келбегендей артка чегинди да алгыла деп буйруду. Кызык жери ал эр кошойду өз колу менен өлтүргүсү келбей, 100 жигитке салып бергенин түшүнгөн баатыр качып жөнөдү. Чама-чаркы куруп, айласы кеткен кыргыздын эки баатыры 100 жигитке алы жетпесин билишип, качкыла деп кошунга кыйкырды. Ошол кезде Улак баатыр менен Түлкү баатыр дагы чарчап, алсырап калган болчу. Жоокерлердин башы азайган кыргыздар төш таяна кача баштады. Түн киргенде калмактар өлүм жетимдин санын алып, жоокерлердин курсагын тойгузуу менен алек. Кыргыздардын сырын алган Чанжар Ноён негедир түнкү кол салуудан коркпой калган. Эртеңки күн чечүүчү күн болчудай. Калмактардын баамында чоң капкада кыргыздарды көмөкчү күчү бар деп түшүнүшөт. Эртең буруттарды талкалай албаса, Чанжар Ноёндун башынан куту кетет. Эгерде согуш кудайы жардам берип, буруттарды жеңип келсең, сени түмөн башы кылам деп Чебан Рабдандын берген убадасы бар. Эртеңки күнү калмактар менен акыркы күчүн жыйып согушса, бир жаңсыл болот. Эгерде жеңилип баратса, чоң капкага жетип таласты таштай, андан ары кара буура аркылуу чаткалга түшөт. Мындан башка жол жок деп өзүнчө толгонот эр кошой. Балекет баскан 100 жигит элдин шору болду го. Аларсыз Чанжар тайчыга алдырмак эмес. Эртеңки урушта Улак баатыр менен бирдикке берен качырткы салып, калмактарды алаксытса, мен жоонун каптал жагынан кирейин. Экинчи капталын эр Солтоной мойсосун. Түлкү баатыр 100 жигитке теке маңдай чыкмак болду. Эрлердин дени өлүп коркпой калышкан. Намыс ойгонгон жерде өлүм деген кеппи. Эр кошой баштаган 500 атчан арттан торой чыгып, дагы эле 100 жигитти курчоого алуунун амалын кылышууда. Бердикке берен менен Улак баатыр жан короздоп, ураан чакырып, жаналы калбай ат коюшту. Калмактар кебелип коюшкан жок. Ошол кезде кошундан бөлүп Эсен тайчыга жакындаган эр кошой калмакча кыйкырды. Тайчы, элди кыйнабайлык, кыйын болсоң мага жалгыз чык, мени жеңсең уруш токтойт, жеңиш сеники, деп улам жакындады. Баатыр, деди кебелбеген тайчы, мен сага каршы жекеге чыкпайм. Сени өлтүргүм келсе, ал колумдан келмек. Илгерки эрөөл эсиңден чыгып кеттиби? Атаңдын көрү, каны тартып жатат, деди эр кошой. 100 жигитке жалгыздап жакын барган эр кошойду алар кескилеп салышкан жок. Эр кошой кошунду көздөй чаап баратканда артынан да эч ким жаа тартпады. Келип эле эр кошой Улак баатыр менен Бердикке беренге бек-бек кыйкырды. Туулдум, өлдүм деген кеп бар. Аламан койгула 100 жигитке.
Алар жеңилмейинче бизге жеңиш жок. Көрдүңөрбү? Алар бизди жоо катары деп эсептебей калды. Айла калбай жеңилип баратсак, капкага чейин качып жөнөйбүз. Өзү да ат койду. Заматтын ортосунда 100 жигит менен кыргыздар аралашып, Чанжар Ноён 100 жигитти жыгып албас үчүн күчүнүрөп согушка кирди. Шилтеген кылычтар куу сойлга шак-шак тийип, сол колдору менен айбалта, кылыч шилтеп жатышат калмактар. Урушуп жатып, эр кошой көз кырын салса, калмактар эр Солтонойду аңдып калышыптыр. Ал дагы моюн бербей бет келген калмактарды ийинден ылдый шылый чабат. 100 жигит улам демитип кыргыздарды сүрүп келатышты. Далай жигиттер шылый чабылды. Эсен тайчынын амалын түшүнгөн эр кошой жан досундай көргөн жээни эр Солтонойду коргоп кылыч шилтөөдө. Тамашаң түшкүрдүкү. 100 жигиттин эч кимиси эр кошойду жарадар кылышпады. Улак Баатыр менен Бердике Берендин алы кетип баратканын байкады эр кошой. Бүтүндөй кошунду кырып албас үчүн «Чегингиле!» деп ачуу кыйкырды. Кыйкырып коюп өзү да качып келатат. 100 жигит качкандардын артында, бирок жоого каршы жаа учурушпайт. Ысыкта көл шал болуп тердеген аттар майышып, калмактардын да деми сууган болчу. Башын көтөргөн эр кошой капкага жетип калганын да бир билди. Эркекче кийинген бийкечтер кошойдон буйрук күтүп, козголбой турган эле. Көп аскерди көргөн калмактар селейишти. Куйбуз деп капкадан өтүп капканга түшүп калбайлык деп эсин жыйган Чанжар Ноён кошунду токтотту. Кыргыздар капканын оозундагы кыя жол аркылуу өтүшүп, кошун селейген бийкечтерге барып кошулду. Качып келген эрлерди көрүп, кыз келиндер менен кемпир чалдар биротоло үмүт үзүп, тагдыр кандай болот дешкендей жалдырашат. Эр кошой элди сыдыра карады да анын оюн улады. Эртеңки майданда жеңип чыга турган бир гана айла бар. Ал кандай амал деп эч ким сурабады. Араңарда комузчу, чоорчу, темир комузчу жана жезнай тарткан өнөрпоздор көп эле бар. Керней сурнайчыларды да көргөм. Манас айтса Жарманбет элдин оозун ачырат. Баса кошокчу аялдарыбыз четтен чыгат. Комузчу Үмөт Молдого бу талас жергесинде эч ким тең келбейт. Баарын бүгүн менин алдыма жыйгыла. Анан иштин чоо жайын түшүндүрүп берем. Кебин бүтүрдү эр кошой. Бир карыя сөзгө аралашты. Өзүң кеп кылган өнөрпоздор бүт бойдон ушу жерде. Көпчүлүккө карап сүйлөп бер. Чогулган эл журтту карап эр кошой жүрөгүндөгү сырды ачты. Эсиңерден чыга электир. Илгери мындан 20 жыл мурдараак Галдан Бошокту хан кыргызды чапканда Байболот менен Кожомбердини калмактар ак үйлүүгө алып калышкан. Ошол алааматта Ысык көлдөн тартып Таласка чейин менин досум Галдан элден салык чогултуп жүрүп, кээ бир үйдөн 3-4 жашка чейинки балдарды тартып кетпеди беле. Мен билем, мына бул кыргызга эч айоо бербеген 100 жигит өзүңөрдүн балдарыңар. Алар калмакка биротоло дилин берип, бурканга таш молого сыйынып калмак болуп кетишиптир. Алар чынында калмак тарбиясын көргөн өзүбүздүн балдар. 100 жигиттин башчысы Эсентайчы. Аны мен Эсентай деп коем. Анын өз аты Бекболот. Атасы менин агам Байболот Баатыр. Кебете кешпири Байболотко куюп койгондой окшош. Ал тургай мага да түспөлдөшүп турат. Ал экөөбүз Көкчө деңиздин боюндагы майданда эрөөлгө чыкканбыз. Ата тегин айтып, мен анын кулагына шыбыроого үлгүргөм. Ошондо ал мени өлтүрбөй аман калтырган. Байболот менен Кожомберди Галдан Бошоктунун байтактысында ак үйлүү жүргөндө боюна бүткөнгө чейин сулуу бийкечти салып берип турушчу. Байболоттун бир кенизек аялы кыргызча билчү экен. Мен анын атын унутуп калдым. Боюна бүтөр замат ал аялды каякадыр алып кетишип, кайра башка аялды койнуна салып берген дечү. Аял кетип жатканда Байболот өтүнүп, эркек төрөлсө баламдын атын Бекболот кой. Жетиге чыкканча баланын ата тегин айта жүр дептир. Аны мага кайран Байболот байкем өзү айтып берди эле. Кыясы Бекболот жетиге чыкканда аны энесинен бөлүп кетип, өзүнчө тарбиялашкан. Атасы Байболот, бабасы Чаа Баатыр экенин Эсентай билет. Экөөбүз эрөөлдө учкай тааныштык. Ошондон бери бет келгенде мени өлтүргүсү келбейт. Энелер, ошол жылы тарттырып жиберген балдарыңарды эстеп көргүлөчү. Топтогу аялдардын ичинен бышактап ыйлап чыңырып жаткандар болду.
Балдар теги жагынан кыргыз экендигин аларга кантип билгизебиз? Тегин билбегендиктен элди кырып жатпайбы? Деди бир аксакал. Балдардын кыргыз экенин аларга билгизиш иттен оңой, деди эр кошой. Үмөт молдо, сен түнү бою 40 жигит деген күйүңдү 100 жигит деп оңдоп муңканта черт. Эртең мененки майданда сенин күйүңдү уккан 100 жигиттин сезими ойгонуп жүрөгү сыздайт. Сенин күйүңдү чоорчу, кыякчы, ооз комузчулар менен жезнайчылар коштоп кетсин. Жарманбет 2-кырда манас айтып тур. Анын манасын кернейчилер менен сурнайчылар коштойт. Манас менен Алманбеттин калмакты кууп бараткан жеринен башта. Ошол кезде баласын эстеп, эмчектери сыздаган энелер кошок айткыла. Энелердин көз жашы, муңдуу күү менен манас 100 жигиттин сезимин ойготот. Ошентип, манас менен күүнүн касиети 100 жигитти өзүбүзгө кайрып берет. Демек 100 жигиттин чер болуп калган жүрөгүн күү, кошок, манас аркылуу жибитебиз. 100 жигиттин каны ойгонот. Жүрөктөрү кыргыз деп сого баштайт. Көрөсүңөр, ошондо алар кыргызды кырмак тургай, кайра барып калмактарды чабат. Эгерде менин айткандарым жардам бербесе, айла жок. Балдар биздик эмес, кырылдык дей бергиле. Эр кошойдун айткандары көпчүлүктүн жүрөгүнө уюду. Балдарынан айрылган энелердин эмчектери сыздап, чогулгандар таркап кетишти да, ар ким эртеңки күндүн камы үчүн өз өнөрүн көрсөтүүгө даярдык көрө башташты. Күн нуру чачырай электе 100 жигит баштаган калмак кошун аярлай жүрүш жасап, чабуул коюп келатышат. Ошол замат капканын секисинен Үмөт молдонун комузу сайрап ийделе күүнү калган комузчулар коштоп кетти. Сол үйүздөн Жарманбет күпүлдөтө манас айтып кирди. Манасчы барган сайын кызып, керней менен сурнай үнү жаңырууда. Манастын ыргагында калмак жоону көздөй манас баш болгон 40 чоро чабуулга өтүп, Кудай бетин салбасын. Капканын оозундагы айтала, комуз, чоор, жезнай, ооз комуздун үнүнө тунду да сыздаган, муңканган аялдардын кошогу жаңырды. 100 жигит деп таптак сүйлөгөн кошмо күүнүн кереметине адамдын жүрөгү титирейт. Чабуул коюп келаткан 100 жигит күүнүн сыйкырына бөлөндү да, алар турган жеринен козголбой, кээде дүң этип долбастын үнү жаңырат. Аялдын кошогунан калмактар тартып кеткен жаш балдардын аттары чыкты. Мындай сыйкырды мурда ким угуп, ким көрүптүр? Манасчынын добушу, аркыл аспаптын сыйкырдуу үнү 100 жигиттин көкөйүн эзди. Көбү аялдардын кошогунан качандыр бир убакта унут калган өз аттарын угуп, мен кыргыз эмес белем деген сезим атып чыкты. 100 жигиттин ичинде Эсентай баш болуп ыйлап жаткандар бар. Комуз үнү, манас 100 жигитти кайрадан кыргыз кылып жаратты. 100 жигит өздөрүн кыргыз экенин эми туйду. Алардын алдында 40 жигити менен кошо Айкөл манас турат. Манас болуп көрүнгөн сыйкыр эр кошой баштаган кыргыз кошуну эле. Дал болуп сезими мокогон калмактар да ордунан козголбойт. Бүткөн бою эзилген 100 жигит жоого каршы чыкпай коет деп корккон Чанжар ноён көз жашы куюлган Эсентайчынын жанынан жетип келип, чабуулга өт, кыр буруттарды деп кыйкырды эле. Эсентайчы анын үнүн уккан да жок. Аны кыргыз аспаптарынын сыйкырдуу үнү капкачан эле арбап таштаган. Кулагы керең болгон Эсентайчыны ноён кылычтын сырты менен уруп жибергенде эсине келген алгыла иттерди деп алдына келген ноёнду кылыч менен бөлө-бөлө чаап таштаганда 100 жигит токтоп турган жок. Калмактар менен 100 жигит кырчылдашып жатканда эр кошой жоонун арт жагынан чыгып, аларды мойсоп кирди да, бир дагы тирүү калмакты чыгарбагыла деп кыйкырып коет. Улак баатыр, Бердике Берен, эр Солтоной менен Түйтө жана Түлкү баатырлар калмак жоону кызыл канга боеп жүрүшөт. Эт бышымга жетпеген убакыт ичинде тирүү калмак калган жок. Баарынан кызыгы албууттанган 100 жигит калмактарды кырып да жатышты. Кайра алардан кылыч жеп өздөрү да тып-тыйпыл болушту.
Эң акырында ээрден ооп түшкөн Эсентайга жетип барган эр кошой башынан кучактай калып, бетинен улам сүйүп жатат. Жигиттин эч жеринде тамтык калбаптыр. Кылыч тийбеген жери жоктой. Алы кете баштаган Эсентайчы бир-эки сөздү кыргызча айтып, анан кошой менен калмакча сүйлөшүп кирди. Байке, менин күнөөм көп, далайдын убалына калдым. Эр кошой ага жалынды. Бир боорум, кейбечи, сени сакайтып алабыз. Кыргыз ичинде жакшы табыптар көп. Тирүү калып, кантип элимдин бетин карайм, байке? Мен тозокко түшчү кишимин. Көзүнөн жаш куюлган эр кошой Эсентайды андан ары соороткон жок. Жигит дирилдеп туруп керез айтты. Байке, сөөгүбүздү кыргыз жери албайт. Өрттөп туруп талаага чачып жибергиле. Садаган кетейин. Бүгүнкү эрдигиңер күнөөңөрдү жууп койду. Силерде эмне айып? Сөөгүңөрдү таласка коебуз. Дайыма Куран окуп турабыз. Байке, чынында бизде эмне күнөө? Сөөгүбүздү таласка койбогула. Таласта манастын руху жүрбөйбү? Бизди жанына жолотпойт, Айкөл. Антип айтпачы, бир боорум. Сөөгүбүздү чөлгө апарып көмгүлө, байке. Мусулман баласы эле деп эсиңерге ала жүрсөңөр эле болду. Силерди эч убакта унутпайбыз. Үмөт молдо чыгарган күүнү угуп калдыңар. Ал арман күүс элдин жүрөгүнөн чыкпай чертиле берет. Кетпей турчу, каралдым, шашпачы. Мен шашпайт элем, бирок жалаңкыч муунтуп жатат. Кош, байке, деген бойдон Эсентай үзүлүп кетти. Эр кошой өкүрүп жиберди. Аны ошол жердеги калың эл коштоду. Кыргыздар канчалык көп кырылса да, Эсентай үзүлгөнчө өкүрүк чыга элек болчу. Ошол эле күнү кеч киргенче көпчүлүктүн жаны тынбай, кыргыз эрлеринин сөөгүн төөлөргө артышып, таластын ичкери жагына жиберишти да, 100 жигитти төмөнкү чөл жакты көздөй ташып барышып, талас суусу агып өткөн сайдын күн чыгыш жагындагы эски куяны дагы терең оюп, көмүп ташташты. Эр кошойдун айтуусу боюнча 100 жигит жаткан мүрзөнүн үстүн молойтушпай тегиздетип салышкан эмиш. Ошол бойдон ал жердеги мүрзөнүн изи калбай караманча сууганы менен Үмөт молдонун 100 жигит күүсү ушу кезге чейин унутулбай чертилип келет. Атайы келип күүнү бир нече жолу уккан кенже кара анын ыргактарын өзүнчө боеп, кооздоп, боомдун ичеги кылы тагылган комузда чертип жүрүп, аны кыл-кыякка да салыптыр. 100 жигит чертилген сайын адамдын сай сөөгү сыздап ыйлай берчү. Чоң капканын оозуна тигилген көп боз үйгө каш карайып, чарчап чалыккан көпчүлүк жаңыдан кара аш жеп отурганда тору бээ минген Мааматкул келип түштү. Ордунан тура калган эр кошой обдула калып, байке, ат көлүң аманбы? Деп аны көкүрөгүнө кысты эле Мааматкул кейигендей унчукту. Кечээ чыккам. Мына бу жаны бар ыксыз кашаң экен. Деги бир бассачы. Силер кан төккөн майданга кечигип келдим. Жеңишиңер кут болсун, баатыр. Мааматкул байке, сиз кечиккен жоксуз. Өз маалында келдиңиз. Эми жай отуруп эрлердин жеңишине ортоктош болуңуз. Эрлердин эң улуусу болуп туруп, жоо чапкан кезде эң арты болуп калдым. Ат көлүгүм жарашса, мен деле 2-3 калмакты жара сайганга жарамакмын. Камдуу күнү жоо келбейт турбайбы, деди эр кошой. Бердикке кабар айттырганда аяк башыбызды араң жийип жетип келдик. Тилегиңиз ак экен, жеңиштин үстүнөн чыктыңыз. Силерди кыргыз ата менен Айкөл манастын арбагы колдоптур. Теңир жылуу болосун. Мааматкул бата кылды. Маңдайы жаркыган Бердикке берен бак-бак этти. Түн менен күн эгиздегендей, күлкү менен кайгы эгиз туулган. Бир эле учурда чыккан жерде күлкү да чыгат. Кырылып, нечендеген жоокерлерибизден ажырасак да мөрөй колго тийип, жеңишке ээ болдук. Бир туруп ыйлап, кайра эле күлүп, кубанып турабыз. Бул сапар жеңилсек айлабыз курумак. Анда эле сасык калмактар мойнубузга минип, кыргызга күн көрсөтмөк эмес. Жерибиздин баарынан айрылып куурамакпыз. Аскага коргологон кийиктей тагдырыбыз не болот эле? Эр кошой кепке аралжы болду. Андыктан эртеңки күндү жеңиш тою деп атап, эл журт кам көрүп жатышат. Азыркы жеп жаткан тамак шейит кеткендердин карашы.
кайгыны күлкү бассын. Эртеңден баштап муң-зарды токтото туралык деп чечтик. Арбактарды да унутпай калалык байке. Ай көтөрүлүп калган кез эле. Көпчүлүк эртеңкинин камын көрүш үчүн туруп кетишкенде, кыргыз баатырлары чоң боз үйдүн желкесиндеги секиге барып отурушту да, Үмөт молдо, комузун кармап келсинчи, деп эр кошой жигитине баш ийкеди. Арык чырай, сыйда сакал Үмөт молдо пайгамбар жашынан өтүп калган сыпаа киши эле. Анын уругу багыш боло турган, Куранды шыр окуп, аяттарын жатка айткан ал турушу менен окумал адам болчу. Бала чагында Олуя атадагы медреседен билим алган. Тестиер чагында сопулардын мекени Түркстан шаарында кыйла жыл жүрүп, Кожо Акмат Олуянын насаат ырларын жатка билчү. Пайгамбар сабалардын өмүрү туурасында аңгеме курса, угуп отургандар анын жанынан күнү түнү кетчү эмес. Ошого жараша ал өзү да казал жазып, ыр чыгарчу. Өнөрү таш жарып, Кудайдан шык даарыган Үмөт молдо 100 жигитти бир түндө кооздоп, эртеси калмак жоонун алдында ырдап отуруп эзилип чертти. Себеп дегенде көпчүлүктүн ичинде өзү да 20 жыл мурда 3 жашар уулу күмөндөрдү калмактарга тарттырып ийген. Ал күнү комузда башка балдардын катарына кошуп күмөндөр деп зарлап чертти. Күмөндөр деп атынан чакырган энесинин кошогу, 100 жигит деп жалынган атанын күүсү күмөндөрдүн жүрөгүнө бир тийген. Сезиминин түпкүрүнөн өзүнүн кыргыз каны ойгонуп, качанкы атын угуп, энени үнүнөн тааныгандай болуп, ыйлап турганын атасы кайдан билсин? Өлгөн 100 жигиттин ичинен кээ бир ата эне окшоштуруп өз балдарынын сөөгүн тааныгандыр. Үмөт молдо өз уулу күмөндөрдү сол бутунун үстүндөгү калынан улам таанып, боздоп алган эле. Үмөт молдо эл башчылары алдында комуздун кулагын толгой, көзүнүн жашын төгүп алды да, эстей күмөндү, буркурап ыйлап жиберди, деп 1000 кобулта чертип кирди. Кыргыз баатырлары күнү жүрөктөрүнөн өткөрүшүп, анын ыргагына, демине чыдай алышпай чатырап чыңалып турушат. Калмак болуп кеткен кара мүртөз 100 жигиттин дилин жибитиш оңой бекен. Күү угуп отургандардын кээси көзүнө жаш алып муңайса да, эч ким Үмөт молдону мактаган жок. Күү чертип болгон Үмөт молдо Манас жөнүндө айтып келип, кыргыз үчүн мусулман дининин маңызына токтолду. Эзелки заманда жашап өткөн Эр Манас кыргыз элинин туусу эле да. Каражанын кар чурган Айкөл эл журттун коргоп, ата конушту сактайм деп жүрүп душмандын колунан каза тапты. Кыргызга Манасча кызмат эткен ким бар? Таруудай чачылган элдин башын бириктирип, алардын ыйык ата конушуна кас душманды жолотпосун деп бизге Теңир жиберген Айкөлдү. Атабыз Манас Теңирдин уулу. Ал каза болсо да ушул кезге чейин руху кыргызды коргоп, колдоп жатканы калппы? Манас баяны, кыргыздын Кураны. Манас айтып, биз элди мал жандыкты, кырсыктан, ылаңдан сактайбыз. Эл коргоп согушуп жатканда Манас айтсак, ал дароо жетип келет да жоокерлерге кошулуп жоону кууйт. Кыргыз элин сактап калуунун нагыз жолу мусулман дини деп түшүнгөн Айкөлдүн руху Куранды тааныган. Мусулман дини ынтымагы ыдыраган араб элинин башын бириктирди. Куранды ыйык туткан түрктөр дүйнөдөгү эң күчтүү өлкөгө айланып отурат. Мусулманчылыкты кабыл алган эрлердин көбүнүн башы аман, өлкө куруп алышты. Кыргыз казактын башында мусулманчылык сактап калууда. Куранга кошо биз Манастын рухун ыйык туткан элбиз. Кыргыз үчүн Куран менен Манас болоттой ширелишкен кут. Теңирим кыргызды Манас менен Курандан ажыратпагын, деп кебин бүтүрдү Үмөт молдо. Бали дешти маани угуп отургандар.